Арғаңыздар, урматтуу мекендештер. Мен сіздермен бүгін жер маселеси боюнча өз оюмду айтайын дедим эле. Мына жаңы бийликтин бийликке отурганына 7-8 айдын жүзү болуп баратат. Эмне үчүн ушундан бери 7-8 айдан бери Кыргызстанда саясий стабилдүүлүк орнобой жатат? Себеби бул бийликтин тажрыйбасыздыгы, билимсиздиги болуп жатат. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, Өзбекстан менен чек араны токтоодо дагы көптөгөн каталыктар кеткен. Бул жөнүндө биздин генералыбыз Исмаил Исаков даана айтып чыкты. Өзбекстан менен чек араны тактоодо 30 жыл бою бул чек ара такталбай келген. 30 жыл бою жер маселеси өтө оор жана мерчемдүү маселе болгондуктан мурунку депутаттар дагы, мурунку мамлекет башкаруучулар дагы ката кетирип албайын деп бул маселеге киришкен эмес. Биздин жакында генерал болгон Ташиев мырза эч кандай тажрыйбасы жок туруп, ушул маселеге киришип, 3 күн ичинде чечип койду. Мына ошол убакта баарыңыздар кыйкырып чыккансыздар. Мынакей 30 жыл чечилбеген маселени 3 күн ичинде Ташиев чечип койду. Аягы эмне болду? Мынакей аягы чыр эмгиче чейин уланып атпайбы? Бул чыр бүтпөйт, бул дагы уланат. Эгерде бул Ташкентте кол койгон протоколду бузбаса. Ал эми ошону буза алабы Ташиев? Жапаров экөө. Албетте буза албайт. Анткени Мирзоев бул эл аралык деңгээлдеги саясатчы. Бул Ташиев менен Жапаров эмес, Мирзоев деген. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, оң жака айтканда билген адамдар сайрап атканда угушуңуздар керек эле. Биз канча жолу айттык, сайрадык, канча жолу айттык, бул мыйзамсыз бийлик, мыйзамсыз иштер жасап атат, жерди алмашуу туура эмес деп канча жолу айттык. Урматтуу туугандарым, эми сөзүңүздөргө бекем туруңуздар. Жерди алдырбаңыздар. Бул биздин ата бабабыздын канына жуурулуп, ата бабабыз ушул жер үчүн, биз үчүн, ушул жер урпактарга ушул бойдон калсын деп кылыч менен канын агызып, ат туягына башын түшөп, жоодон сактап келген жер. Эгерде биз ушинтип күнүгө кертип, жерде жаткан эски кийиздин кейпин кийгизип, күнүгө ар кимиси келип чекесинен кесип кете бере турган болсо, биз кийинки урпактарга жердин кайсы жерин калтырабыз? Баары кесинди, талкаланган, таланган жерди калтырабызбы? Урматтуу туугандарым, бүгүн биз жашайбыз. Эртең эмне болобуз? Бир Кудай билет. Ошондуктан эртеңки муундун, кийинки келе жаткан төрөлүү элек муундун дагы бүгүн биз канын ойлоого милдеттүүбүз.